Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков президент менен болгон онлайн кеңешмеде пандемиянын шартында окуу процессин уюштуруу чаралары боюнча отчет берди. Анда билим берүү тармагын санариптештирүүнүн абалы тууралуу айтып, биздин өлкөнүн шартында түшүбүзгө да кирбей турган нерселерди убада кылып, мамлекет башчыны ишендирди. Каныбек Исаковдун айтымында өзгөчө үлгүдөгү аттестат алууга талапкер болгон бүтүрүүчүлөр алтын тамга тестирлөөсүнөн өтүптүр. Ал эми жалпы республикалык тестирлөө реалдуу режимде өтүп, ага 43 миңден ашуун бүтүрүүчү катышкан дейт. Эң башкысы милдетибиз жаңы окуу жылына даярдык. Алдын ала ушул 2 ай, 3 ай келе турган нерселердин баарын изучать этип, үйрөнүп, анан дүйнөдөгү эң жакшы технологияларды, эң жакшы бир системаны ушул колдон келишинче, реалдуулук жетишинче Кудай буйруса алып баралы деген ой бар. Анан балким 1-сентябрга чейин дагы абал жакшы жагын өзгөртсө, алыскы тоолуу райондордогу мектептерде азыр дүйнөлүк практикада ушундай болуп атат. Реалдуу режимде окуталы деген дагы бир ойлорубуз бар. Министрдин айткандарына ишене турган болсок, билим берүү жайларына быйыл жаңы окуу жылынан тартып, дүйнөдөгү эң мыкты технологияларды колдонуу ыкмалары кирет экен. Бирок чыныгы жашоодо абал министр мырза кыялдангандай эмес. Санариптештирүү жылында алыскы райондордогу айрым айылдарда интернетти коюп, жада калса электр энергиясы жете элек. Окуучулар караңгы үйдө чырак менен сабакка даярданышат. Эгер окуу сезону башталгыча коронавирус боюнча абал жакшырса, билим алуу мектептерде эле жүргүзүлүшү мүмкүндүгү айтылды. Буга да ишенүү кыйын. Өлкөдө 200гө чукул авариялык абалдагы мектеп бар. Каражаттын тартыштыгынан аларды оңдоп түзөө боюнча иштер жүргөн жок. Жакшы эле баштады. Декабрь, январь, февраль, почти мартка чейин иштеди. Иштегенден эле анан усталар кетип калышты. Азыр эми негизинен көрдүңүздөр, шубак, электричество бүткөн, пол эшик калды, анан спорт залдын шубагы эле калды, анан сыртын шубайт. Үстүн жаапы түштү. Алар себеби ушу республикалык бюджетке деген калган акча келе элек. Өзү тендер боюнча 11,5 миллионго коюлган тендер өзү. Өзү 8 миллион 400 миңге ушул ай курулуш деген фирма утуп алган. Сокулук районунун Күнтүү айылындагы чатырын шамал учуруп кеткен мектептин ордуна жаңы имарат курулат деп убада кылышты эле, бирок Чүй областык капиталдык курулуш башкармалыгынан курулуш иштери токтоп турганы тууралуу маалымат келип түштү. Мындай маалыматтар президентке ачык айтылган жок. Отчет үчүн кооз сөздөр жана жагымдуу цифралар айтылды. Ушундай кооз документти жеткирүү аркасынан билим берүү тармагы болушунча талкаланып бүттү. Да калп айтып атсыңар, билим берүү тармагында мугалимдердин бардыгына биз маяналарын толук бердик деп. Бунун бардыгы калп. Бүгүнкү күндө атайын пандемияга байланыштуу мажбурлоо түрүндө бир күндүк маяналарын кармап калышты. Бардык мугалимдерден өздөрүнө эптеп 10% кошулду деген менен бир күндүк маяналар кармалып калды. Мындан тышкары мына акыркы эле отпускнойлордон 10%дан кармалып атат. Эмне десе, аны биз төлөбөйбүз, кийинкиде кошуп беребиз. Ушундай силердин пандемия учуруна байланыштуу деген ар кандай шылтоолорду айтып атат. Бунун бардыгы мыйзамсыз. Жогорку жана орто окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу онлайн форматта ишке ашырылары айтылды. Бул үчүн автоматташтырылган абитуриент онлайн тутуму иштелип чыгыптыр. Эң кызыгы, бул тууралуу абитуриенттердин маалыматы жок. Аябагандай тим эле алтындан берилген немелерин сыйлыктарын берип коюшту да. Акыркы оортудан өткөрүп салышты, бирок эч кандай оорту болгон жок. Онлайн режимде оорту болду деп атат, бирок элет жеринде көпчүлүк быйылкы 5 миңден ашуун бүтүрүүчүлөр бар. Ошолордун ичинен көпчүлүгү онлайн окууну билген да жок, онлайн оортун да билишкен жок. Ага жетпей бүгүнкү күнгө чейин качан болот экен деп сурагандар көп болуп атат. Себеби маалымат бардык жерге жеткен жок. Пандемиянын шартында билим берүү тармагын санариптештирүү зарылдыгы ого бетер артты. Бирок бул кырдаалды жөнгө салып, ишти так аткарып кете турган кадрлар жетишсиз. Көйгөйдү ачык айтпай, үстүртөн маалымат берип жайкагандын айынан 30 жылдан бери өлкөдө өнүгүү болбой келет. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.